Мекеме жетекчилер, мына азыркы өзүңүздөр көрдүңүздөр обстановканы, республика боюнча ошол бардык жерлерде, ошондой эле Бишкектин өзүндө ушул бийликти эл тарапка өткөрүү боюнча иштер болуп, азыркы күндө бийлик толук эл тарапка өттү да. Күч түзүмдөрү бардык уже азыр эл менен иштешип атат. Анан ошого байланыштуу ошондой иш-чара бизде дагы, Балыкчыда да болду. Эртең менен саат 8ден баштап элдик чогулуш өткөрүлдү бужакта. Элдик чогулуш өткөрүлүп, ушул Балыкчы шаарынын биринчи вице-мэри өз каалоосу менен арыз жазып, жумушун кызмат ордунан кетти. Ama azık bugündü жалпы 350 адам қатысқан елдік чоғылыштың бір добуштан колдоосу менен азыркы күндө Балыкчы шаарынын жаш активисти, Балыкчы Алыптоо ынтымагынын төрагасы болчу, билесиздер, Арнабеков Азамат агабызды сунушталды. Бүгүнкү күндө азыр өкмөттө дагы временный убактылуу өкмөт түзүлүп атат. Бұл уже 1-2 күндүн аралыгында бул иштердин баары мыйзамдаштырылат. Ошого карабастан ошондой эле координациялык кеңеш да түзүлдү. Бул жерде бардык кызмат өкүлдөрү киргизилген. Азыркы учурда ушул кырдаалга байланыштуу шаардын коомдук саясий абалын туруктуу кармоо максатында координациялык кеңеш иш алып барат да. Ошол себептен азыр сөздү Азамат Арнабековичке берели. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы? Бүгүнкү жыйындын катышуучулары, бүгүнкү жетекчилер, ошо биздин аты жөнүбүз Арнабек уулу Азамат. Мен ушул Балыкчы шаарынын кулуну болом. Киндик каным ушул Балыкчыда тамган. Жомарт Боконбаев атындагы орто мектепти аяктагам. Бияктан эмнени айтып кетебиз? Бияктан баарыбыз тең эле чынын айтсак балыкчылыкпыз, таанышпыз бири-бирибиз менен. Биякта жаштар, элдер өзлөрүнүн акыркы күчтөрүн жумшап, суткадан бери уктай элекпиз. Акыркы күчтөрүн аябай мына иштеп келген балдарыбыз да, ушул жерде болуп тургандардын баарычы. Бул жерде мынакей тилек болуп баарыбыз кеңешип чечим кылдык. Кудай буйрса барыңыздар өзүңүздөрдүн ордуңуздарда калып иштей бериңиздер. Бул жерден бир эле водоканалдын чоңу бар. Ошол өзүнүн эрки менен жазып кете берсин, водоканалдын чоңу. Калганыңыздарды биз балыкчылык туугандар десек болот. Балыкчылык биздин кыргызчын ушуга чейин келдик. Мына каралашты, ар кандай оюндарын кылышты. Бул жерде ар бир кээ бирөөңүздөр отурасыздар, ошолордун камчысын чапкандарчы. Бирок эң жакшысы бул кечиримдүү дейт да. Мындан аркысы Кудай буйрса балыкчыбыз үчүн бир иш кылып кызмат кылабыз деген баарыбызда ишенич бар. Чынын айта турган болсок, мен мэр болгонго кичине дагы мындай желаниям жок. Бийликке барайын деген да желаниям жок меники. Мынакей жаштарга, Балыкчынын элине рахмат, мына ушулар ишенич көргөзүп, ушуну колдоп алып келип отургузгандарына. Кудай буйрса, Балыкчыда адилеттүүлүк, калыстык орнош керек. Уже үй бүлөлүк кландан, үй бүлөлүк башкаруудан, ушактан, 200-лүктөн биз тажадык Балыкчынын жаштары. Баарыңыздар жакшы түшүнүп атат болушуңуздар керек. Ушул жерде отургандарыңыздар, Анан Кудай буйрса, мына убактылуу өкмөт түзүлүп, мына Бишкектен чалышат. Анан 1-2 күндөн кийин дагы чечилет. Кудай буйрса, биз өзүбүздүн Балыкчы шаарыбызга билими жакшы, жогору келген, ушу эл багар, ушу инвестиция жагын жакшы түшүнгөн, туризм жакты жакшы түшүнгөн, элдин акысын жебеген, биздин бюджеттен 1 тыйын коробого жетекчи келип отуруш керек. Балыкчы качантан бери кадр даярдоочу шаар болуп келди.
ушакка келет, майра сүттө отурушат, көтөрүлүп кетишет. Элдер үстү, жаштар үстү баарын бөлүп бүтүштү. Биздин балыкчы шаарыбыз мындан кийин кадр даярдоочу шаар болбой, даяр кадр келип отуруш керек биздин балыкчыга. Балыкчыбызды өзүлөрү салым кошуп, өнүктүргөнгө ушундай салым кошкон патриот бирөөлөр келип отуруш керек деген чоң ишенич бар бизде. Кумтөрдөн жылына 60 миллион которулат дейт. Ошо 60 миллионду биздин жакшы кадрлар отуруп, ошо 60 миллионду ушу балыкчы такыргендей болуш керек. Кудай 30 миллионду Ниязов болсо болуп калгандай кылды. Барыңыздарга ийгилик каалайбыз. Кудай буйрса, мындан ары да иштешебиз деген чоң ишенич бар. Аны бир суткадан ашык болуп кетти, чын айтсак, Кудай элеппиз анан. Ошо кечирим сурайбыз. Ошо. Рахмат барыңыздар. Биз ошо координационный советтин төрагасы болуп дайындалдык. Баарыбыз жаштар ошо балыкчынын эли, азаматты убактылуу мэрдин ордуна шайладык. Кудай буйрса, ак эмгегин кат деп ишеничтебиз. Ошого силер да жетекчилер жардам берип, бизге билбеген жагыбызды айтып, жакшы тыгыз, могу кырдаал тынчык жакта бизге жардамыңарды аябай иштеп берүүңүздү суранабыз. Ошо колуңардан келген жардамыңарды бергиле. Ушу азыркы кырдаалдан чыгып кетели, балыкчыны тынч, эчтеке жанагындай уруштурбай, кыргызтурбай сактап калалы. Азыр ошто басылбай атыптыр. Биздин балыкчыны эч ким эч жерде талкалатпай, эч жерде бүлдүртпөй, жаштарыбызды көзөмөлдөп, балдарыбызды көзөмөлдөп, ушу кырдаалдан чыгып кетели. Аз гана убакыт талап кылынат. Ошондо баарыбыз бекем туруп, бир муштурунда туруп, ушу кырдаалдан чыгып кетели. Кудайым буйрса, элдик бийлик орноп атат, акыйкат заман башталат деген чоң үмүт бар. Ошого силер да салымыңыздарды кошуп бериңиздер, жетекчилер. Эң биринчи силерден ушу жетекчилер туура айтып, колуңарда иштегендерге туура жолду көрсөтүп берсеңиздер, Кудайым буйрса, ушул жактан жакшы аман эсен чыгып кетебиз. Азыркы учурда бул кырдаалга байланыштуу шаардын ар кайсы булуң бурчтарында мындай ар кандай мамиледеги провокациялык иштерди жүргүзөбүз деген мындай күчтөр бар да. Ушундай коркунуч да бар. Азыр мына координационный советтагы бул боюнча көбү менен чогуу иш алып барат. ДНДларды түзүп, кечкисин, түнкүсүн бир бул кырдаал турукташканга чейин мындай көзөмөлгө алыш керек да шаардычы. Анан сиздерден да сураныч, өзүңүздөрдүн коллективиңиздерге дагы айтыңыздар. Ушундай момундай призывтар болсо, мэрияга мындай токтоосуз түрдө билдириш керек да. Себеби азыр ошол провокациялык иштерди мындай өз убагында барып басышыбыз керек да. Алдын алышыбыз керек. Ошон үчүн сиздерден да көптөн суранабыз. Пока абал турукташканга чейин мындай көмөк көрсөтүшүңүздөр керек да бизге. Ошол айта турчу сөз. Саламатсыздар, урматтуу жетекчилер, жаңы бийликтин өкүлдөрү. Чын айтканда эми биз көп жылдан иштеп жүрөбүз. 2010 жылы бизде өзүнүн герой пресс революциянын жакта координация советтин мүчөсү болуп, 12 кишинин арасында мен да ош координация советтин мүчөсү болгом. Мына Кудай буйрса жаңы бийлик келип атат. Өзүңүз билесиз, шайлоо чоң рөлдөр бузуп койду. Именно биримдик менен бүтүн Кыргызстан келип бекем Кыргызстан келип туруп ошондо 40-90 миллион такталып кошту. Аны эл туура көзөмөлдү чын айтканда. Бул биздин кыргыз элдин манастын руху бар. Ошого мен кыргызмын деп сыймыктанам. Мына белорустар билесиңер, 100 миң, 10 миң эмес, 100 миң киши бир айдан ашык ала албай коюшту. Биздин кыргыздын элди кандай духу бар, күчү бар. Ошон үчүн мен ыраазы болуп атам. Чын айтканда күчүгө революция ыйладым мен. Сүйүндүм, ыраазы болдум. Ошон үчүн азыркы бийликти колдоп берелер деп ойлоп атам да. Рахмат ушу биздин кыргыздын духу бар, руху бар. Биз кыргыз уже өлмүшкө мал келди. Ошону өлүгөлү кылай баштадык. Колдой бериңиз. Рахмат. Маалымат катарында айтып коелу, балыкчынын жаштары өзлөрүнүн патриоттугун көргөзүп, Алмазбек Атамбаевди дагы, Садыр Жапаровду дагы өздөрү кирип барып чыгарышты. Өзлөрү колтуктан чыгып, балыкчынын атынан салам айтып, Алмазбек Атамбаевга бар эми жолуңа түштү узатып коюшту.
Ошон үчүн балыкчынын жаштарын көп ойготпогула. Ар бир нерсенин баары чашасы толот да. Ошон үчүн баарыңыздарды чын сыйлайбыз. Буякта мынакей байкелер турат, эжелер, өзүнүн эжелери турат. Сиздердин иштеп аткан ишиңиздерди да сыйлайбыз да. Бирок мындан аркысын коррупцияга жол бербейли. Коррупцияга. Балыкчынын бюджетинен 1 тиын акча жейилсе, ким жей турган болсо 1 тиын акча алат. Балыкчынын элинин полный акысын жеген менен болот. Бул дүйнөдөн билинбей кетем дейт. Бирок акыретте Аллахтын астына барганда сөзсүз 49 000 элине жооп берет. Балыкчынын астына. Ошон үчүн бизге балыкчыга жакшы жетекчи боло турган болсо, эң биринчиден Кудайдан корккон, экинчиден кыргыз үчүн күйгөн, үчүнчүдөн кыргыз үчүн кызмат кыла турган адам келе турган болсо, жебей. Анда биз өнүгүү жолуна чөз Кудай буйрса. Мынакей жаштар көбүнчө чын мындай алып келе турган болсок, мынакей возрасттагы байке эжелер отурабыз, баарыбыз сатылдык. Ошко сатылдык чынын айтсак. Бирок жаштар сатылган жок. Балыкчынын жаштары сатылган жок. Бирок ушундай апалар, аталар, эжелер, байкелер ушинтип кирип баратканда ушундай жүрөктөр менен кайгырышты. Ошол себептен мен да үйгө жаткызбай жаштар болбой площадка жетилеп барып, аягына чейин күрөшүп отурушуп, биз сатылбайбыз деп. Туурабы Толкун байке? Ушул утуштун ийгилигин алып келишти да. Кудай буйрса. Бул жалпы кыргыз элинин утушу. Ошон үчүн кимде ким кыргыз үчүн күйүп, кап кыргыз болбой, кыргыз үчүн күйүп, балыкчыбызга салым кошом деген жетекчилер келсин. Жейм деген жетекчилер вообще жолу ойлой койсун. Турайдай айтып атам. Балыкчыга калыбылатабыздын батасы берип кеткен жер, ошон үчүн бул шаар өсүп өнүшү керек. Рахмат жаштар, ошо шаарды өстүрөбүз деп келечекте бул жаштардын келечегин түгөлүктүү кылып атканыңарга сиздерге чоң рахмат. Буга да сиздер айткандай күч керек, кубат керек. Ошондо дагы иман керек да, эң биринчиден. Ушу биздин балыкчынын балдарынын көбү иман жолуна жүргөнгө өтө ыраазыбыз. Ошол жүрөктө иман болгон үчүн шаар үчүн күйүп ишеп атасыңар. Эми сиздер жана азыр айтып кеттиңиз, ошо биздин улуу поколение ушундай сатылдыңар деген көп кишилер үрбүт этип атышат. Эми бул ал туура түшүнүш керек да. Эч кандай мен, например, ал кишилердин баарын тең сатылып акча үчүн деп жаман сөздөр айтылып атат каршы. Бирок алар ошончолук жашоонун балдарына, бирок алар мен өзүм, например, приказ балдарым башка ойдо болду. Үйдө даже ата-энелерден заставить этип салып баргандар да болду. Анан эми кары бурук поколенияларды көп күнөөлөгөнү болбойм бол. Баягы кыргызда сөз калгандар. Кимдина биздин, например, жана сиз айткандай, мен сизди айтайын, эми сиздин жолуңуз болуп атат азыр. Баягы кимдин чогуу-чордосу ошонун бигинде эле кырдап отуруп эмгектен иштейсиң, анткени алган үй бүлөңдү ошо алган айлыгың менен багып келатабыз, жашап келатабыз. Мен билбейм, мен бул жерде башка жетектелерден билбейм, ушул жерде отурган 26 жылдан бери иштеп жүргөн мен болушум керек. Именно ушу сиз айткандай бюджеттин акчасын айлыгын алып иштеген. Анан эми биз деле ушу үй бүлө багып, балдарыбызды өстүрөлү, ушу шаарыбыз өсүп өнсүн деп эле тилек кылабыз. Мен ушул бүгүнкү күндө айтышым керек болуп калды. Жана азыр сиз айтып кеттиңиз, неосвоенный калган фонддун акчаларын деди. Мен ушу мэрияга 11-жылдан бери ыйлап жүрүп, именно архивохранилище салдыралбай койдум, акча жок деп мага. Сиз неосвоенный акчалар калды десеңиз, күндө көзүмө жаш алып ыйлагым келет. Айлыгы жок. Значит, великий архивдин эмеси көп, талабы жок болсо керек. Ошон үчүн кайдыгерде адилеттүүлүк жок. Ал сиз жана 30 миллион акча неосвоенный калды деген өтө. Мага 7 миллионго түзүлгөн проект болчу. Ошол 11-жылдан бери жатат, сагынбай. Анан эми ошол үчүн силердин ушундай